Биздин пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. 18-бөлүм. Коркуудан арылуу үчүн түпкү туюңузду кантип колдоно аласыз? Адамдардын эң чоң душманы коркуу болгону айтылат. Ийгиликке жетпөө, ооруу жана алсыз мамилелердин артында коркуу турат. Миллиондогон киши өтүмүштөн, келечектен, улгайгандан, акылынан ажырап калуудан жана өлүмдөн коркот. Бирок коркуу акыл эстеги ой. Бул өзүңүздүн ойлоруңуздан өзүңүз коркуп жатканыңызды билдирет. Окуучуларымдан бирөө кесиптик уюмдун жылдык сый тамагында сөз сүйлөө үчүн чакырылган экен. Мага ар бир өз тармагында ийгиликке жеткен кишилерден турган 1000 кишилик топтун арасында сөз сүйлөөрүн ойлоп толкунданып чочулаганын айтты. Акыры ал чочулоосун минтип жеңди. Бир канча жолу 5 мүнөттөн жумшак диванга олтуруп, өзүнө өзү акырын ичинен төмөнкү сөздөрдү айтып кайталаптыр. Бул коркууну жеңем. Азыр ушул тапта жеңе баштадым. Тең салмакта, ишенимдүү сүйлөй баштадым. Денемди бош таштап, жеңилдей түштүм. Мына ушинтип акыл эсин мыйзамын ишке киргизип жатты. Убага келгенде коркуунучун жеңди жана өтө ийгиликтүү сүйлөдү. Түпкү туюм сунуш пикирге ачык, анан дагы сунуш пикир менен көзөмөлгө алынат. Акыл эсиңиздин иштөөсүн басаңдатып, ныксырап, көшүлгөн мезгилде аң сезимдеги ойлор түпкү туюңузга барып жайгашат. Бул процесс көзөнөктүү кабык менен бөлүнгөн агымдар бири-бирине аралашкан өтмөккө окшош. Бул үрөндөр же ойлор түпкү туюмдун аймагына жайгашат, чоңоет. Сиз тең салмакта, тынчтыкка бөлөнөсүз. Адамдардын эң чоң душманы. Кичинекей балага чогуу ойногон досу керебети чоң жаны бар экенин, түндө аны жутуп алаарын айтканда, берки коркконунан эмне кылаарын билбей калат. Бирок энеси же атасы жарыкты күйгүзүп, ага эч кандай жаны бар жок экенин көрсөткөндө, бул коркунучтан кутулат. Баланын акыл эсиндеги коркуу ал жерде бир жаны барды бар кылып койгону болчу. Эми акыл эсиндеги туура эмес бир ойдон кутулду. Корккон нерсеси жок болду. Дал ушул сыяктуу сиз дагы корккон нерселериңиздин көпчүлүгү негизинен жок. Булар жаман көлөкөлөрдүн үймөгү. Көлөкөнүн чындыгы жок. Корккон нерсеңизди аткарыңыз. 19-кылымдын белгилүү ойчулдарынын жана акындарынын бири Ральф Уолдо Эмерсон корккон нерсеңизди жасасаңыз, коркуу сөзсүз өлөт деп айткан экен. Бир кездерде мен дагы угуучулардын алдында сөз сүйлөгөндөн аябай коркчумун. Эгер бул коркунуч улана беришине мүмкүнчүлүк бергенимде, анда ушул тапта сиз бул китепти окуй албайт болчусуңуз. Түпкү туюмдун иштөөсү жөнүндө үйрөнгөн нерселеримди башкалар менен бөлүшө албайт болчумун. Бул коркууну Эмерсондун айткан насаатына жараша аткаруу менен жеңе алдым. Ичимден титиреп турсам дагы угуучулардын алдына чыгып сөз сүйлөдүм. Акырын барып коркконум азайды. Акырында калган ишимден ырахат ала тургандай жеңилдедим. Жада калса сөз сүйлөп бериңиз деген сунуштарды чыдамсыздык менен күтө турган болуп калдым. Мен корккон нерсемди аткардым. Акырында коркунуч жоголду. Коркунучтарыңызды жеңериңизди ишеничтүү айта алсаңыз, аң сезимиңизде так бир чечимге барсаңыз, түпкү туюмга жеткирсеңиз, анда коркуу сезимдеринен арыла аласыз. Сахнага чыгуу комплексин жеңүү. Мындан мурунку бөлүмдөрдө өтө катуу комплекске кабылганынан сахнага чыга албай калган опера артисти Жанеттин абалы тууралуу айткан элек. Кийин бир операда маанилүү ролду аткарып берүүсү үчүн кастингге чакырылганда, муну аткарууга шансы бар экенин байкаган. Бирок сахнага чыгуу коркунучу ошол убакта абдан күчтүү болгон. Эгер бул комплексти жеңе албаса, анда кайра эле ийгиликке жете албай калмак. Бул коркунучту жеңүү үчүн тынч бөлмөгө кирип, акыл эсин, денесин бош коюу үчүн колунан келген аракетин жасап, анан келет. Түпкү туюмунда үстөмдүк кылган коркунуч сунушун жеңүү үчүн шашылбай, өз ичинен төмөнкү сөздөрдү кайталаган. Мен абдан жакшы ырдайм. Тең салмактамын, оор басырыктуумун, өзүмө ишенем. Мындай сөздөрдү ар бир олтурушунда 5-10 жолу кайталап турду. Бир жумадан кийин абдан тең салмакта жана өзүнө ишенген абалга келгенин сезип турду. Анан конкурска катышып, абдан жогорку деңгээлде өзүн көрсөтө алды да ийгиликке жетти. Бул жол-жобону өзүңүздүн абалыңызга ылайыктап, чын дилден ишенүү менен аткарсаңыз, коркунуч сөзсүз түрдө жок болот. Ийгиликке жетпей калуу коркуусу. Жакын жердеги бир университеттин студенттери тез-тез мага келип жолугушуп турушат. Алардын эң чоң нараазычылыктары сынак убагында эс тутумдарын жоготуу көйгөйүнө туш болушканы эле. Дээрлик баары ушул нерсени айтышты.
Сынактан мурун баардык темаларды алаканга салгандай билем. Сынактан кийин да баарын билем. Ар бир жоопторду эстейм. Бирок аудиторияда олтуруп сынак кагазына караганда эле эсимдеги баардык нерсе жок болуп кетет. Көпчүлүгүбүз ушуга окшош окуяны баштан өткөргөн чыгарбыз. Мунун түшүндүрмөсү мындай: түпкү туюмдун негизги мыйзамдарынын бири купуялык. Сиз кайсыл пикирге көбүрөөк көңүл бурсаңыз, түпкү туюм эң көп ошол пикирди сурап чыгат. Мен студенттер менен сүйлөшүп жатып, алар көбүнчө сынакка ийгиликке жетпей калсам эмне болот деген ойго көбүрөөк аларды болушканын байкадым. Натыйжада түпкү туюмда басым жасаган нерсе ийгиликке жетпей калуу болуп чыгат. Ийгиликке жетпей калуу коркунучу убактылуу эс тутумдан орун алат да жолду бөгөйт. Шейла медицина факультетинин группадагы эң ийгиликтүү студенттеринин бири болчу. Бирок ооз-2 же жазуу түрүндөгү сынак тууралуу сөз болгондо эң жөнөкөй суроолордун жообундагы эстей албай калаарын байкачу. Ага мунун себептерин түшүндүрдүм. Сынактын бир канча күн мурун ийгиликке жетпей калуу ыкмаларын ойлонуп кооптоно баштачу. Бул терс ойлор коркууну пайда кылчу. Күчтүү коркуу сезиминен чулганган ойлор түпкү туюмга барып жайгашат. Башкача айтканда, бул жаш студенттин түпкү туюму ийгиликке жетпей калууну тилечү. Шейла түпкү туюмдан каалоону өзгөртүш керек экенин түшүндү. Коркууну кантип жеңе алды? Шейла түпкү туюмдун иштөө процессин үйрөнүп жатып, түпкү туюм акыл эстин кампасы экенин түшүндү. Медицина билимин алып жатып уккан, окуган баардык нерсесин эң сонун түрдө жаттап алды. Тагыраак айтканда, кантип реакция кылып, кантип жооп берүү керектигин да үйрөндү. Түпкү туюм менен абдан жакшы гармонияда болуунун жолу тынч, бейпил болуп, анан дагы өзүнө ишенүүсү керек эле. Шейла ар кечте жана ар таңда эң жогорку балдарды алган үчүн ата-энеси аны куттуктап жатканын кыялданып жүрдү. Алардын ата-энесинин аны куттуктап жазган катында анын өзүнүн жанына алып жүрдү. Мындай бактылуу натыйжага басым жасаган сайын анын акыбетин да көрдү. Суудан коркуу. 10 жашымда бассейнге түштүм. Сууда сүзгөндү билчү эмесмин. Колумду ары бери кыймылдатам, бирок эч кандай пайдасы тийбеди. Акыры чөгүп баратканымды байкап калдым. Суунун астында тумчугуп, караңгылык каптап келатканда коркконумду айтпа. Ошондогу коркконум азыр дагы эсимде. Дем алганга аракет кылып жаттым, бирок оозума суу толуп калды. Акыры бир бала мени тыбырчылап жатканымды байкап калыптыр. Сууга секирип түшүп, мени алып чыкты. Мен ошондогу тажрыйбам түпкү туюмда сакталып калды. Ошентип канча жыл бою сууга түшкөндөн коркуп жүрдүм. Кийин бул акылга сыйбаган коркунучумду менден бир топ жаш улуу жана акылман психологко айтып бердим. Бассейнге бар, дедим ага. Сууну кара. Суу дегениң болгону химиялык бир кошулмадан турат. 2 азот, бири кычкылтек атому, аны эркин жана өзгөчөлүгү жок. Сенде болсо экөө тең бар. Башымды чайкадым. Мунун аягы эмне менен бүтөөр экен деп кызыгып турдум. Суунун пассивдүү экенин түшүнгөндөн кийин мен деп сөзүн улантты. Үнүңдү бийик чыгар. Сага буйрук берем. Акыл эсимдин күчү аркылуу мен сенден жогору турам, де. Андан кийин сууга түш. Сууга сүзүүнү үйрөткөн сабактарга катыш. Сууну жеңүү үчүн өзүңдүн ички потенциалыңды колдон. Анын айткандарын аткардым. Жаңы бир психологиялык мамилени аныктап алгандан кийин баардык нерсеге күчү жеткен кудурети чексиз зат мага жол көрсөттү. Мага күч, ишеним берди. Коркунучту жеңүүнү жана сууга буйрук берүүнү камсыздады. Азыркы күндө саламаттык үчүн, рахат үчүн күн сайын эртең менен сууда сүзөм. Суунун сизге үстөмдүк кылуусуна мүмкүнчүлүк бербеңиз. Суу, сиз суунун кожоюну экениңизди унутпасын. Коркунучту жеңүү үчүн эң жакшы айла. Мен семинарларыма катышкан миңдеген кишилерге үйрөтүлгөн коркунучту жеңүү үчүн эң сонун айла абдан пайдалуу сөзсүз аткарыңыз. Маселен, сиз сууда сүздөн коркосуз дейли. Күнүнө 3 же 4 жолу 5-10 мүнөт кыймылдабай олтуруңуз. Өтө терең көшүлүү абалына өтүңүз. Эми сүзүп баратканыңызды кыялданыңыз. Кыялыңызда сүзөсүз. Акыл эсиңизде өзүңүздү сууга чагылдырыңыз. Суунун жагымдуу салкындыгын, колдоруңуздун, буттарыңыздын кыймылдап жатканын сезип жатасыз. Бул акыл эстин чыныгы, жандуу жана рахаттуу иш аракети. Катардагы бир күндүзгү түш эмес. Кыялыңызда жашап жаткан нерсенин түпкү туюңузга жайгашканын сезесиз. Кийинки сууда сүзүү аракетиңизде рахат суунун үстүнө калкып чыгат. Ушундай эле ыкманы башка коркунучтарыңыз үчүн дагы колдонсоңуз болот. Эгер бийик жерлерден корксоңуз, тоого чыгып баратканыңызды элестетиңиз. Мунун чын болуусун сезиңиз. Таза абаны, тоо гүлдөрүнүн көз жоосун алган табияттын кооздугунан рахат алып жыргаңыз. Муну акыл эсиңизде жандуу уланта берсеңиз, иш жүзүндө дагы
оңой жана рахаттуу аткара аларыңызды билиңиз. Лифти жакшы көрүү. Джонатан чоң компаниянын менеджери. Ал көп жылдардан бери лифтке түшкөндөн коркуп жүрүптүр. Лифтке түшпөгөнүнөн күн сайын эртең менен жумушуна барганда 7-кабатка жөө басып чыгат экен. Кеңсеси андан да жогору кабаттарда турган башка компаниялардын менеджерлери менен жолугуша турган болсо, алар менен же өзүнүн кеңсесинде же бир ресторанда жолугушуу үчүн шылтоо издейтимиш. Башка шаарлардагы жолугушуулар ал үчүн азап экен. Оболу мейманканага телефон чалып жайгашчу бөлмөсү ылдыйкы кабаттарда экенин жана тепкич менен чыга аларын тактап алчу экен. Бул коркунуч түпкү туюмунан келип чыккан эле. Балким илгери бир убактарда башынан өтүп, кийин унутулуп калган окуядан улам болсо керек. Муну билген соң оюмду өзгөртөм деген чечимге келди. Күн сайын кечинде жана бир күндө бир канча жолу лифтке алкыштарын айта баштады. Тынч туруп, өзүнө ишенүү менен минтип кайталап жатты. Имаратыбыздагы лифт чындыгында таң калыштуу. Баардык кызматкерлерибизге тартууланган абдан чоң жеңилдик жана жакшылык. Кандай сонун кызмат кылып жатат. Мындан кийин мен дагы рахат алып лифтке түшөм. Азыр жашоонун, сүйүүнүн, түшүнүүнүн толкундарын ойлорум менен агылып жатканда тыптынч турам. Ушул тапта кыялымда лифтке түшүп кеңсеме чыгып баратам. Лифттин ичинде кызматкерлер көп, алар менен сүйлөшүп баратам. Баары абдан дилгир, жайдары жана эркин. Бул эң сонун эркиндик, ишенимдин тажрыйбасы, шүгүр келтирем. Бул сөздөрдү 10 күн бою кайталады. 11-күнү компаниянын башка кызматкерлери менен бирге лифтке түштү. Өзүн абдан эркин сезип жатты. Түпкү туюм сунуш пикирге ачык. Акыл эсиңиздин иштөөсүн басаңдатып, ныксырап көшүлгөн кезиңизде аң сезимдеги ойлор түпкү туюңузга барып жайгашат. Бул процесс көзөнөктүү кабык менен бөлүнгөн агымдар бири-бирине аралашкан өтмөккө окшош. Бул үндөр же ойлор түпкү туюмдун аймагына жайгашып чоңоет. Сиз тең салмакка, тынчтыкка бөлөнөсүз. Демеки жана чектен тыш коркунуч. Тамтың баскан баланын болгону эки негизги коркунучу бар. Ал жыгылуудан жана капсынан чыга калуучу катуу дабыштан коркот. Бул албетте ченеминдегидей коркунуч. Сизге жаратуучу тарабынан өзүңүздү коргоо үчүн берилген коңгуроо системасы сыяктуу нерсе. Ченемдегидей коркуу жакшы. Бир унаанын жолдон чыгып сизди карай келатканын туйганыңызда дароо четке чыга качасыз. Сиздин ошол кездеги кыймыл-аракетиңиз унаанын астында калуу коркунучунан түздөн-түз байланыштуу. Мындан башка баардык коркунучтар ченемдегидей эмес, ашыкча келет. Булар кандайдыр бир тажрыйбага байланыштуу же ата-энеңизден, туугандарыңыздан, мугалимдериңизден жана сиздин бала кезде таасирленткен кишилерден сизге өткөн. Чектен тыш коркунуч. Адамдардын фантазиясы күчөгөндө чектен тыш коркунуч пайда болот. Мен бир аялды билчүмүн. Анын учак менен дүйнөнү кыдырып келүүгө чакырышкан. Ал гезиттерден учак кырсыктары тууралуу баардык кабарларды көчүрө баштаган. Атүгүл дүйнөдөгү эң чоң учак кырсыгынын документтерин көчүрмөсүн алган. Ал океанга түшүп чөгүп кетем деп ойлочу. Бул чектен тыш коркунуч. Эгер ал муну талап кылган болсо, балким эң корккон нерсесин өзүнө каалоо кылып алмак. Адамдардын чектен тыш коркунуч сезимин башынан өткөргөнүнө дагы бир мисал. Нью-Йорктук аябай ийгиликтүү жана бай бизнесмен өз оюнда пайда кылган сценарий боюнча компаниясы банкрот болуп, баардык байлыгынан кол жууп калат. Жолу болбой калгандагы маанайын тасмадай элестетип, эстеген сайын ал ошончолук терең депрессияга кабыла берген. Бирок кайгырып дүрбөлөңгө түшкөн, жооругун токтоткон жок. Аялына бул көпкө созулбайт, банкрот болорубузга аз калды, үмүт жок, кыйынчылыкка туш болобуз деп кайталай берчү экен. Кийин ал кишинин аялы мага чындап эле банкрот болушканын айтты. Анын ойлогону жана корккону чын болуп чыгыптыр. Чындыгында ал корко турган эч нерсе жок болчу. Тек гана банкрот болобуз деген коркунучу, ишеними жана кооптонуусу менен муну өзү каалоосуна айландырып алыптыр. Бир сөз менен айтканда, корккон нерсеси башына келиптир. Дүйнөдө баарынын башында бир жамандык келет же чоң кырсык болот деп ишенген кишилер өтө көп. Сейрек кездешүүчү оору жөнүндө кабар окуп калышса, балдарым ооруп калат деп корко башташат. Кээ бирөөлөр бул ооруну эч ак эле жугузуп алгансып корко беришет. Мунун баары чектен тыш коркунуч. Чектен тыш коркунучка жооп. Эгер сиз чектен тыш коркунуч сезимин башыңыздан өткөрүп жатканыңызды байкасаңыз, анда карама-каршы абалга өтүү үчүн психологиялык жактан аракет кылышыңыз керек. Эгер сиз катуу корко берсеңиз, анда өнүкпөйсүз, дене бой жана психикалык жактан да жабыркайсыз. Коркунуч пайда болгондогу түпкү туюмдун коргонуу мыйзамдарын бири дароо корккон нерсенин тескерисин тейлөө.
тилөө. Ошол замат көңүлүңүздү өзүңүз каалаган нерсеге буруңуз. Бул каалоону кабыл алып, аны менен алек болуңуз. Субъект дайыма объекттен ашып түшөрүн билиңиз. Бул мамиле сизге ишеним жана моралдык маанай тартуулайт. Демек тынчтык жана ишеним сиздики болот. Коркунучтун себебин аныктаңыз. Көп улуттуу компаниянын соода менеджери өзү өкүл болуп иштеген алгачкы күндөрү кардар менен жолугушуудан мурун кайраттануу үчүн имаратты 5-6 айланып өтүүгө туура келгенин айтты. Анын жетекчиси тажрыйбалуу, түшүнүктүү киши болгон. Бир күнү ал ага эшиктин артында жашаган желмооздан коркпо дептир. Эч кандай желмооз жок, сен жалган ишенимден жабыркап жүрөсүң. Жетекчиси анын бир нерседен корккон кезде ошону кайра-кайра ойлой бергени себеп болорун түшүндүрүптүр. Кандайдыр бир нерседен корккондо аны дароо оюнан чыгарып салып, башка нерсени элестетип, башка нерсени кыялданышы керек. Мына ошондо коркуунун элеси оюнан чыгып, коркуу сезими жок болот. Биздин Пайдалуу китептер каналына кош келипсиздер. Жакын адамдарыңыз ийгиликтүү болушун кааласаңыз, бөлүшүп, лайк басууну унутпаңыз. Жаңы аудио китептерди өткөрүп жибергиңиз келбесе, каналга катталып, коңгуроону басканды унутпаңыз. Токойго конду. АКШнын армиясынын мурунку пилотторунун бири Н. Джон 2-дүйнөлүк согуш учурунда душмандын чабуулуна кабылып, айда бараткан учагы иштен чыгып калганын айтып берди. Натыйжада ал жаңы Гвинеянын токойуна конууга аргасыз болуптур. Албетте ошол учурда аны аябай чоң коркунуч басат. Бирок ал коркуу сезиминин ченеминдегидей жана чектен тыш эки түрү бар экенин жакшы билчү. Ошол маалда үстөмдүк кылууга аракет кылган чектен тыш коркунуч дүрбөлөңдүн бир түрү эле. Бул коркунучту жеңүү үчүн дароо бир нерсе кылууга киришип, өзү менен өзү сүйлөшө баштайт. Джон, коркпо, коркунуч болгону коопсуз болуу, көйгөйдөн чыгуунун жолун издөө. Ошентип сүйлөнүп атып, акырын тегиз жерге конот. Кере-кере дем алып, өзүн кармаганга аракет кылат. Акыл эсин каптаган дүрбөлөңдү басаңдатат. Бир аз өзүнө келген соң, планеталардын өз нугуна кармап турган чексиз улуу жараткан азыр бул токойдон чыгарып, коопсуз жайга баруума жардам берет. Мага жетекчилик кылат, ал жол көрсөтөт дептир. 10 мүнөткө чейин бул сөздөрдү үнүн бийик чыгарып кайталаптыр. Бир кезде, деди Джон мени карап, ичимде бир нерселердин болуп жатканын сезе баштадым. Бул кандайдыр бир коопсуз жана ишеним абалы эле. Бир нерсе мени ошол түздүктүн бир капталын карай тартты. Анан ошол жактан чыйыр жол таптым. Ошону менен ары басып кете бердим. 2 күндөн кийин керемет болуп, жагымдуу маанайдагы кишилер жашаган кичинекей айылга туш болдум. Алар менен курсагымды тойгузушту. Андан кийин мени токойдун аркы башына алып барышты. Куткаруучу учак келип, мени ошол жерден алып кетти. Эгер тагдырыма наразы болуп, коркунучка алдырып койгонумда, аждаардай болгон коркунуч мени жок кылат болчу. Балким коркконуман же ачкалыктан ошол жерде өлүп калмакмын. Өзүн жумуштан чыгарды. С. Рафаэл чоң компанияда менеджер болчу. Мага 3 жыл бою жумуштан кол жууп калаарынан коркуп жатканын айтты. Акыл эсинде ийгиликсиз болорун жандандырып жүрө бериптир. Кол алдында иштегендер көтөрүлүп отуруп, анын үстүнөн башчысы болорун ойлогондо жанын коерго жер таппай кыйналат экен. Мындай караганда корко турган эч нерсе жок. Болгону капкайдагы эле ойлор акыл эсине кирип алып коркутуп жатыптыр. Элестетип кыялдануу күчүн анын жумуштан кол жууп калуу коркунучун күчөтүп жибериптир. Акырында аябай кыжаалат болуп жүрүп, иши жүрүшпөй жумуштан да айдалыптыр. Чынында Рафаэл өзүн өзү жумуштан айдады. Акыл эсинде улам негатив нерселер жанданып отуруп, түпкү туюмуна жөнөтүлгөн коркуу сунуштары каалоо тилекке айланат. Бул анын ката кетирүүсүнө жана келесодой чечимдерди берүүсүнө жол ачты. Булар анын жолу тосулушун шарттады. Эгер акыл эсинде мунун тескерисинче ойлор менен алек болгондо, балким жумушунан чыгарылбайт болчу. Тузакка түшкөндө. Бир жолу дүйнөлүк турнирлер өтүп жаткан учурда чет өлкөлөрдүн бирине барып калдым. Ал жерде мамлекеттик жогорку кызматта иштеген бир киши менен 2 сааттай баарылашып отурдум. Бул кишинин терең ички бейпилдикке жана тынчтыкка ээ экенин байкадым. Оппозициялык партияларды колдогон гезиттер аны улам сымдап, каралап жатканына карабай, эч кыжаалат болбогонун айтты. Анын тактикасы мындай экен. Күн сайын эртең менен 15 мүнөт бою кыймылдабай олтурат да, өзүнүн борборунда терең, тынч бейпилдиктин океаны болгонун ойлонот. Ушинтип медитация жасап, баардык кыйынчылыктарды, коркунучтарды жеңген экен. Бир канча ай мурун түн жарымында дүрбөлөңгө түшкөн бир ишкер досу ага телефон чалат. Ал досунун айтканына караганда, бир топ киши буга тузак коюптур.
Күч органдарындагы каршы тарапты колдогон мүчөлөр менен аны зордоп кызматтан кулатышат имиш. Берки болсо досуна мындай дептир: мен жөн эле уктай берейинчи, муну эртең буйрса саат 10 чамасында сүйлөшөбүз. Муну минтип айтып берди. Мен эмоцияга алдырбайм. Мындай ойлорду акыл эсим менен кабыл албаган соң эч кандай жаман иштер өзүнөн өзү болуп калбай турганын да билем. Коркунуч пайда кылган ойлорду кабыл албайм. Көрдүңөрбү, бул кишинин кандай тынч, кандай оор басырыктуу болгонун. Нерви бузулбаптыр. Чачы түшүп, колдорун бырыш дагы баскан эмес. Өзүнүн борборундагы тып-тынч сууну, ички бейпилдикти жана тынчтыкты таап алган. Эске аларлык баалуу пикирлер. Биринчи, кайсы нерселерден корксоңуз, ошону жасаңыз, ошондо коркунуч жок болот. Эгер өзүңүзгө ишенип туруп, бул коркунучту жеңем десеңиз, анда коркуудан арыла аласыз. Экинчи, коркунуч бул акыл эсиңиздеги терс ойлор. Мунун ордуна конструктивдүү ойлорду жайгаштырыңыз. Коркунуч миллиондогон кишини өлтүргөн. Ишеним коркунучтан дагы чоң. Эч бир нерсе жакшы ишенимден чоң эмес. Үчүнчү, коркунуч кишинин эң чоң душманы. Багы жоктун, оорунун жана адамдык жаман мамилелердин артында коркунуч бар. Сүйүү коркунучту жок кылат. Сүйүү жашоодогу жакшы нерселерге багытталган эмоционалдык байланыш. Изгиликке, чын ыкластуулукка, адилеттүүлүккө, жакшы ниетке жана ийгиликке ашык болуңуз. Эң жакшыга багытталган рахат күчтүү менен жашаңыз. Эң жакшысы сөзсүз сиздики болот. Алтынчы, коркунучка байланыштуу ойлорду тескерисине айлантыңыз. Мен аябай жакшырдайм, тең салмактамын, оор басырыктуумун, бейпилдиктемин. Мына ушул нерселерди ойлосоңуз, мунун керемет натыйжаларын көрөсүз. Жетинчи, сынактарда убактылуу сенейип калуу коркунучу болот. Тез муну айтуу менен аны жеңсе болот. Мага керек болгондун баарын билишим үчүн эң сонун эс тутумум бар. Сынактан ийгиликтүү өткөнүңүз үчүн сизди куттуктаган досуңузду кыялданыңыз. Аракет кылсаңыз ийгиликке жетесиз. 8. Эгер суудан кечип өтүүдөн корксоңуз, анда сүзүңүз. Кыялыңызда эркин, рахаттануу менен сүзүңүз. Өзүңүздү психологиялык жактан сууга түшкөндөй элестетиңиз. Суунун салкынын, сүзүүнүн рахатын сезиңиз. Муну жандуу абалга алып келиңиз. Объективдүү түрдө ушинткениңизде өзүңүздү сууга түшүүгө, аны багынтууга мажбурлаганыңызды сезесиз. Бул акыл эстин мыйзамы. 8. Эгер жабык жерлерден, мисалы, лифтке түшүүдөн корксоңуз, акыл эсиңизде лифтке түшүңүз жана анын ар бир деталин, иштөө функцияларын мактаңыз. Ошондо коркунучуңуздун кандай бат жоголгонун көрүп таң каласыз. 9. Сиз эки түрдүү коркунуч менен төрөлгөнсүз. Бири жыгылуудан коркуу, экинчиси катуу кыйкырыктан, күркүрөгөн үндөн коркуу. Калган коркунучтардын баары кийин пайда болгон. Булардан кутулуңуз. Ченемдегидей коркунуч бул жакшы нерсе. Чектен тыш коркунуч жаман жана зыяндуу. Улам коркунучтуу ойлорго кабыла берүү чектен тыш коркууга, сестенүүгө жана комплекстерге себеп болот. Бир нерседен улам корко берүү дүрбөлөңгө жана кооптонууга жол ачат. Назарыңызды көңүлүңүздөгү коркунучтун тескери болгон каалооңузга толук буруңуз. Бул коркунучту жок кылган сүйүү болуп саналат. 11. Эгер ийгиликсиздиктен корксоңуз, көңүлүңүздү ийгиликке буруңуз. Оорудан корксоңуз, ден соолукта болууну ойлоңуз. Кырсыктан корксоңуз, жараткандын буйругуна көңүл буруңуз. Өлүмдөн корксоңуз, түбөлүктүү жашоону ойлоңуз. 12. Сиз корккон нерсе акыл эсиңиздеги ойлордун сыртында жок. Ойлор дуба тилекке айланат. Ошол себептен корккон нерсеңиз башыңызга келиши мүмкүн. Жакшы нерселерди ойлосоңуз, жакшы нерселер болот. 13. Эмнеден коркуп жатканыңызга көңүл буруңуз. Буларды логикаңыздын жарыгында карап көрүңүз. Бул жакшы дары. Сизди өзүңүздүн ойлоруңуздан башка эч нерсе коркута албайт. Сунуштардын, сөздөрдүн, башка кишилердин коркутууларынын эч кандай күчү жок. Күч сиздин ичиңизде. Ойлоруңуз жакшы нерселерге топтолсо, жакшылыктын күчү ойлоруңуз менен бирге болот. Апыртуу мыйзамы, коркунучтун натыйжасы. Корккон нерселердин чечими сиздин каалооңузда. Ооруп жаткан болсоңуз, айыгып кетүүнү каалаңыз. Коркунучтун капасында болсоңуз, эркиндикти самаңыз. Жакшылыкты күтүңүз. Психологиялык жактан жакшылыкты көп ойлонуңуз. 19 бөлүм. Рухубуз эч качан улгайбайт. Рухий жактан дайым жаш бойдон калуу жолдору. Чарчоонун жана улгаюунун рухий сапатка же күчкө эч кандай таасири жок.
сабырдуулук, кичипейилдик, изгилик, айкөлдүк, жакшы ниет, бейпилдик, гармония жана бир туугандай сүйүү эч качан улгайбоого өбөлгө түзүүчү касиеттер. Жашоонун бул баскычында мындай сапаттарга ээ болууну улантсаңыз, ар дайым рухий жактан жаш бойдон каласыз. Картаюуга жана каржалууга бир гана жылдар себепкер эмес. Акыл эсибизге, денебизге убакыттын өзү эмес, убакыттан коркуу терс таасирин тийгизет. Убакыттын өтүшүнө кыжаалаттануу сезими эрте улгаюунун себеби болушу мүмкүн. Ийгиликтүү иш аракеттерин көп жылдарга чейин уланткан көрүнүктүү кишилердин өмүр баяндарын изилдегенге мүмкүнчүлүгүм болду. Алардын айрымдары алгачкы чоң ийгилигине бир топ жашка барып калгандан кийин жете алган. Ой дүйнөсүндө улгайды. Бир канча жыл мурун Лондондогу эски досума жолуктум. Жакында эле 80 жашка чыгыптыр. Көп кишилер үчүн бул бактылуу курак болуп саналат. Бирок тилекке каршы ал мындай ойдо эмес эле. Аны көргөнүмдө абдан таң калдым. Аябай арыктап кетиптир. Бирок ал өзүн арыкмын деп ойлобойт. Жада калса ооруп жаткандай сезилди. Бирок дарыгер анын ден соолугунда эч кандай маселе жок дептир. Дарыгерлердин башы иштебейт деди ал. Мен кандай оору менен ооруганымды билем. Жашоонун өзү оору. Эмне үчүн мындай дегенин сурадым. Эч ким мени жактырбайт, эч ким мага муктаж эмес деп кыйкырып жиберди. Эмне үчүн муктаж болмок эле? Эч кимге жардам бере албайм. Төрөлөбүз, чоңоебуз, каарыйбыз, өлөбүз. Икаянын аягы ушул. Бир жагынан оору тууралуу көз карашы туура экенин билип турдум. Ооруп жатты, бирок жашоонун айынан эмес, өзүнүн жашоого болгон көз карашынын айынан. Кереги жоктук, кадыр барксыздык сезими аны оорутуп жатты. Бир гана улгаюуну күтүп жатат. Анан кийин эч кандай үмүтү жок. Бул киши ой дүйнөсү жагынан улгайыптыр. Түпкү туюмундагы каалоолору карыптыр. Кутман курак акылмандыктын жарыгы. Тилекке каршы көпчүлүк адам ушул бактысыз кишидей психологиялык маанай менен жашайт. Улгаюу деп атап алышкан нерседен өмүрдүн бүтүшүнөн жана да урпактарынын тукуму куруп калышынан коркушат. Бул алар жашоодон коркушат дегенди билдирет. Бирок жашоо түбөлүктүү, улуу курак жылдар жылга алмашып зымылда учуп баратканы эмес, акылмандыктын жарыгы. Акылмандык түпкү туюмдагы каалоо, тилек, дуба сыяктуу чоң рухий күчтөрдү байкоо жана бактылуу, пайдалуу өмүр өткөрүү үчүн бул күчтөрдү кантип колдонууну билүү. 65, 75, 85 жаш сиз үчүн жана башка баар үчүн бирдей болот деген ойду акыл эсиңизден чыгарып салыңыз. Бул мурункуга караганда өтө жарык, өндүрүмдүү, кыйымдуу, ийгиликтүү жашоонун башталышы да болушу мүмкүн. Буга ишенип, муну күтсөңүз түпкү туюмуңуз ошого жараша калыптанат. Өзгөрүүнү жакшы кабыл алыңыз. Улгаюу трагедиялуу окуя эмес. Улгаюу процесси деп аталган нерсе бул болгону өзгөрүү гана. Муну рахат менен, ыраазы болуу менен кабыл алуубуз керек. Адамдын жашоосунун ар бир баскычы бүтпөс жолдогу бир кадам. Физиологиялык күчтөрүбүздү ашып өткөн таң калыштуу күчтөрүбүз бар. Биз табигый сезимдерибиздин чегинен ашып өткөн таң калыштуу рухий сезимдерге эгедербиз. Жашоо. Бир аял электрдин пири Томас Эдисондон: "Эдисон мырза, электр деген эмне?" деп сураптыр. "Урматтуу айым, электр деген колдонуп көрчү. Электр деген биз толук түшүнө албаган, көзгө көрүнбөгөн күчкө берилген аталыш. Ошондой болсо дагы электрдин принциптери менен колдонуу жолдорунда эле баардык нерселерди үйрөнгөнгө аракет кылабыз. Аны сансыз түрдө колдонобуз. Илимпоздор электрондук көзү менен көрө алышпайт, бирок муну илимий чындык катары кабыл алышат. Себеби башка эксперименталдык ачылыштар тастыктаган жалгыз өтүмдүү натыйжа ушул. Жашоону көрө албайбыз, бирок жандуу экенибизди билебиз. Жашоо бар жана баарыбыз анын сулуулугун жана улуулугун айтуу үчүн жашайбыз. Рухуңуз улгайбайт. Жашоо төрөлүү, балалык, жаштык, жетилген курак жана улгаюудан турат деп ойлонуп, буга ишенген киши чынында боор ооруй турган абалда болот. Мындай кишинин эч кандай таянычы, үмүтү же мүдөөсү жок. Мындайлар үчүн жашоонун эч кандай мааниси жок. Мындай ишеним баюуга жана ар кандай психологиялык мандемге себеп болбогон куру кыялды, акыл эстин токтоп калуусун, цинизм, үмүтсүздүк сезимин шарттайт. Мурункудай ыкчам кыймылдап, теннис ойной албай же жаш балдардай ылдам сүзө албай калганыңыз эмне экен? Денеңиз улгайып, акырын кадам таштап басып калган болсоңуз эмне экен? Жашоо ар дайым өзүн жаңылап турарын унутпаңыз. Адамдар айткан өлүм деген нерсе башка бир жашоо катмарындагы башка бир шаарга сапарга аттануу.
Семинарларыма катышкандарга улгаюуну жакшы кабыл алуу керектигин айттым. Каарылыктын дагы өзүнө жараша улуулугу, сулуулугу жана акылмандыгы бар. Бейпилдик, сүйүү, рахат, сулуулук, бактылуулук, акылмандык, жакшы ниет жана дилгирлик эч качан улгайбай, өлбөй турган сапаттар. Белгилүү ойчул, акын Ральф Уолдо Эмерсон мындай деген: санагыдай башка эч нерсе калбагансып, адамдын жашына чейин санабай эле коелучу. Мүнөзүңүз, акыл эсиңиздин сапаты, ишенимиңиз улгайбайт. Өзүңүз сезгендей жашатасыз. Бир нече жылда бир Лондондогу Кекстон Холлдо элге ачык семинарымды өтөм. Ушундай семинарлардын бири бүткөндөн кийин мага бир хирург келди. Мен 84 жаштамын. Күн сайын эртең менен операцияга кирем. Түштөн кийин бейтаптардан кабар алып чыгам. Кечинде медициналык журналдарга жана башка илимий басылмаларга макалаларымды жазам. Бул хирург өзү ишенгенчелик ишке жарамдуулугун, өзүнүн оюндагыдай жашта болгонун кандайдыр бир деңгээлде психологиялык мамилеге айландырып алган. Бир аз мурун айтып жаткандарың туура деди. Анткени киши өзүн канчалык күчтүү жана баалуу сезсиз алса, ошончолук баалуу жана күчтүү боло алат. Бул киши өткөн жылдарга моюн сунбаптыр. Ал өзүнүн өлбөс экенин билген экен. Көз жумаарда айткан акыркы сөзү мындай болуптур: эгер эртең бул дүйнөдөн өтүп кетчү болсом, башка дүйнөдөгү адамдарга жардам берип, аларды айыктырам. Балким хирургиялык эмес, психологиялык жана рухий операцияларды жасайм. Агарган чачтарыңыз байлыгыңыз. Ошондуктан абдан улгайдым деп эч бир мүмкүнчүлүктөн баш тартпаңыз. Бул токтоп калууга жана психологиялык өлүмгө алып барат. Эгер өлүмдүн бүткөнүнө ишенсеңиз, түпкү туюңуз бул ишенимди каалоо тилекке айландырат. Кээ бирөөлөр 30 жашында эле карып калат, кээ бирөөлөр болсо 80ге чыкса деле жаш бойдон кала берет. Акыл эсиңиз тигүүчү, токуучу, архитектор, дизайнер жана айкелчи болот. Драматург Джордж Бернард Шоу 90 жашка чыкканына карабай чапчан кыймылдуу болуп, акыл эсинин чыгармачыл сапатын токтоткон эмес. Кээ бир жумуш берүүчүлөр 40 жаштан жогорку курактагылар жумушка албай коюшканын угуп калам. Жумуш берүүчүлөрдүн мындай мамилеси абдан туура эмес, түшүнүктүн пастыгынан кабар берет. Адамдар 35 жашка чейин гана көңүл бурууга арзыйт деп ким айтты сизге? Бул ой өтө тайыз, жалган ой. Жумуш бере тургандар бир аз ой токтотуп ойлонсо, маңдайындагы кишинин жашын же чачын сатканга аракет кылып жатпаганын түшүнөт. Ал жашоосунда канчалаган жылдардан бери топтогон тажрыйбасын жана акылмандыгын бөлүшүү үчүн чын көңүлдөн келген эмеспи? Улуу курак баалуулук. Жашыңыздын улуулугу компания үчүн өзгөчөлүк алып келген баалуулук болушу керек. Себеби сиз канчалаган жылдардан бери алтын эрежени тактап айтканда сүйүү мыйзамын, жакшы ниет принцибин карманып келдиңиз. Агарган чачтарыңыз акылмандыгыңызды, талантыңызды, түшүнүүңүздүн кеңдигин билдириши керек. Психологиялык, рухий көрөнгөнүңүз ар бир компания үчүн чоң дөөлөт болушу керек. Адамдар 65 жашында же кандайдыр бир хронологиялык жашта четке сүрүлүп калбашы керек. Бул адамдык көйгөйлөрдү чечүү, келечек үчүн мерчемдерди түзүү, чечим кабыл алуу жана тажрыйбанын жыйынтыгы катары пайдалуу пикирлерге таянып, башка адамдарды багыттоо маселесинде эң майнаптуу иштей турган мезгил. Жашыңызды жашаңыз. Голливудтан келген сценарист менин ишим бүттеми деген болчу. Мен көп жылдар бою дүйнөлүк деңгээлдеги иштерди жасадым. Мен дүйнөнүн баардык фестивалдарынан сыйлыктарды алдым. Мен ага таң калып сурадым: анан эмне болду? Колун көтөрүп, акыркы жолугушуумда студиянын 30га чыккан жетекчиси мага бүгүнкү көрөрмандарга ылайык сценарий жаза албай калганымды айтты. Аны менен талаша баштаганымда 12 менен 18 жаштын ортосундагы балдардын түшүнүгүнө табитине ылайык келбеген сценарийлер менен иштешпей турганын айтты. Мен дароо чыгып кеттим. Бул байланыштар үчүн трагедиялуу абал. Канчалаган кишилер ушундай критерийлер менен каралса, психологиялык жана рухий жактан өсүш кандай болот? Адамдык сапаттарды өнүктүрүүдө адамдардын дээриндеги мүмкүнчүлүктү көрбөй жатышат. Жаштардын тажрыйбасыз экенин, кыракы эместигин жана чечим кабыл алуудагы шашмалыгын эске албай эле аларды мактай берген адат жакшы эмес. Мен алардын эң кыйыны менен жарышам. 60 жашка чыкканына же андан дагы улгайганына карабай, жаш бойдон калуу үчүн жинди болгон эмеде жарышка түшкөн кишилер бар. Дары ичишет, диета кармашат. Тапкан акчаларын түн бир окумга чейин телеканалдарда мактап бүтүрө албаган ар түрдүү көнүгүү жасоочу буюм тайымдарга жумшашат. Мындайда жакшыраак мүмкүнчүлүгү барлар спа борборлорго, сауналарга, мончолорго барышат.
липосакцияга, эстетикалык операцияларга кайрылышат. Кудум мен алардын эң кыйыны менен жарышам дечүдөй. Бирок бул кишилер бир чындыкты унутпаш керек. Адам эмнени ойлонсо ошол болот. Диета, мультивитаминдер, көнүгүүлөр кишини жаш бойдон калышын камсыздай албайт. Киши ой жүгүртүү процесстерине байланыштуу карып же жаш бойдон калаарын билиши керек. Түпкү туюңузду ойлоруңуз багыттайт. Эгер улам сулуу, нукура жана жакшы нерселер жөнүндө ойлонсоңуз, хронологиялык жашыңыз канча экенине карабай, рухий жактан жаш бойдон кала аласыз. Картайуу коркунучу. Эмнеден корксоң ошол башыңа келет. Көп киши карылыктан коркот. Жыл өткөн сайын психикалык жана дене бой жактан бузулуп, эртеңки күнү эмне болооруна кооптонушат. Ойлонгондору, сезген нерселери чын болуп чыгат. Жашоого кызыгууңуз басаңдап, кыялданбай калганда, жаңы чындыктарды кабыл алууга икемдүү болбогондо, ачылыш жасала турган жаңы дүйнөлөрдү издөдөн баш тартканда карый бересиз. Акыл эсиңиз жаңы пикирлерге жана кызыгуу тармактарына ачык болсо, парданы ачып, ичкериге күндүн нуру төгүлүүсүнө, жашоонун жана ааламдын жаңы чындыктарына байланышуу, эргүүнүн келишине мүмкүнчүлүк бергениңизде гана жаш, дилгир бойдон каласыз. Бере турган көп нерсеңиз бар. Мейли 60-та болсун, мейли 95-те болсун, мейли турган көп нерсеңиз бар экенин, бере турган көп нерсеңиз бар экенин билишиңиз керек. Жаш муңга жардам берип, насаатыңызды айтыңыз, жол көрсөтүңүз. Алар сиздин акылмандыгыңыздан, тажрыйбаңыздан, билимиңизден пайдаланышсын. Ар дайым алысты көрө аласыз, себеби ар дайым чексиз горизонтко карап турганыңыз турган. Жашоонун кооздугу, кереметтерин ачуудан эч качан баш тартпай турганыңызды байкай аласыз. Жашоонун ар бир көз ирмемдеринде жаңы бир нерсени үйрөнүүгө аракет кылсаңыз, акыл эсиңиздин жаш бойдон калганын жаземдебей байкайсыз. 110 жаш. Бир канча жыл мурун Индиянын Бомбей аймагында семинар өтүп жүрүп, 110 жаштагы киши менен тааныштым. Ички дүйнөсүндөгү жарык анын жүзүнөн нур болуп чачырап турган. Көздөрүндө өтө сейрек кездешүүчү сулуулук бар. Анын эч нерсеге наалыбай, картайганын жана акыл эсин тунук сактаганын көрдүм. Ардактуу эс алуу жаңы бир аракеттин башталышы. Акылыңыз эч качан ардактуу эс алууга чыкпай турганына бөркүңүздө ишенип коюңуз. Акыл эсиңиз парашюттар болушу керек. Парашют ачылмайын, анын эч кандай пайдасы тийбейт. Жаңы идеяларга ачык болуңуз. Мен 65-70 жаштагы кишилерди көрдүм. Алар көп өтпөй оорудан каза болушту. Алар ичер суубуз көрөр күнүбүз бүтүп баратат деп ойлошкон. Ошондой ойдо болушкандыктан о дүйнөгө сапар тартып кете беришти. Ардактуу эс алууга чыгуу жаңы бир аракеттин, жаңы бир татаалдыктын, жаңы бир кыялдын жүзөгө ашуу процессинин башталышы болушу мүмкүн. Кимдир бирөөнүн мен пенсияга чыккандан кийин эмне кылам деп айтканын угуп, кандай кейиштүү көрүнүш. Мындай кишилер негизинен бул сөзү менен мен психологиялык жактан, тулку бой жактан өлөм, акыл эсим кедерине кетти деп айтып жаткан болушат. Бул абдан жаман маанай. Чындыгында 60 жашыңда кыла албаган нерсеңди 90 жашыңда кылышың мүмкүн. Себеби ар бир жаңы ойлоруңуз жана сиз кызыккан тармактар аркылуу акылмандык жагынан, жашоого жана дүйнөгө болгон көз карашыңыз жагынан, түшүнүгүңүз жагынан өнүгүүңүз токтобойт. Каарыдым дебей, жараткан берген жашоодо акылман карыя болдум деңиз. Компаниянын, гезиттердин же статистикалардын каарыдың, өмүрүң өтүп кетти, эскирдиң, ишке жарамдуу эмессиң деген сүрөттөмөлөрү мээңизге куюлуп, алдап жатканына ишенбеңиз. Муну кабыл албаңыз, себеби бул маалыматтардын баары жалган. Мындай үгүт менен сыйкырлап жатышканын эстен чыгарбаңыз. Өлүмдү эмес, жашоону тандаңыз. Өзүңүздү бактылуу, рахаттуу, ийгиликтүү, тынч жана күчтүү сезиңиз. Сабырдуулук, кичипейилдик, сүйүү, жакшы ниет, рахат, бактылуулук, акылмандык жана дилгирлик эч качан улгайбаган сапаттар. Буларды иштетип өнүктүрүңүз, ачыкка чыгарыңыз. Ошондо психологиялык жана рухий жактан жап-жаш бойдон каласыз. Дагы жакшыраак жумушка өттү. Фрэнк мага жакын жашаган менеджер. Ал бир нече ай мурун жумуштан бошотулган. Компаниясындагылар ага жаңы түзүмгө киришкендиктен ушундай чечимге келишкенин айтышыптыр. Бирок Фрэнк өзү 65 жашка келген үчүн алар ушундай чечимге келишти деп ойлонду. Жумуштан айдалганыңа өкүнгөн жоксуңбу деп сурадым. Сотко бересизби? Кайгырып турса да жылмайып мындай деди. Албетте сотко кайрылсам болот. Соттон утуп аларыма да ишенем. Бирок мен эмне үчүн энергиямды, убактымды минтип ысырап кылмак элем? Мен жумушумдан кол жууп калган жокмун.
Компания менин кызматымдан кол жууп калды. Анан дагы мынтип кошумчалады. Мындай караганда мен мектепке даярдоо тайпасынан 1-класска көчтүм деп ойлойм. Чечмелей кетсеңиз. Маселен, деп жооп берди. Лицейди бүтүргөндөн кийин университетке тапшырып жогорку баскычка чыккам. Билим алууда жана жалпысынан жашоодо алдыга карай бир кадам таштадым. Карьерам болсо өзүнчө бир кадам. Жада калса бир канча кадам деп эсептесек да болот. Азыр ар дайым өзүм каалаган нерсени жасай ала турган эркиндикке эгедермин. Башкача айтканда, эркин болуу жашоомдо жогорудага карай жаңы баскычка барчу жол болду. Франк акылдуу жыйынтык чыгарып, эми акча табууга басым жасаганга аргасыз эмес экенин түшүнүптүр. Мындан кийин жашоосун рахаттана өткөрүүгө басым жасамак. Канчалаган жылдан бери фотограф өнөрүнө кызыгып жүргөн экен. Жанындагы бир институтка барып, фото усулдары боюнча сабакка катышууну чечиптир. Кийин дүйнөнү кыдырууга өттү. Кайсыл жерге барбасын, жанына толтура фотоаппараттарын, пленкаларын ала жүрчү. Эми ар кайсы уюмдарга, фонддорго, клубдарга барып семинар өтүп жүрөт. Аны издеп чакыргандар да абдан көп. Туткун эмес, өндүрүшчү болушуң керек. Кызматкерлердин арасында жаш курактык, ажырымга жол бербөөчү мыйзамдар болсо жакшы. Бирок кишинин ой жүгүртүүсүнүн мыйзамдар эле өзгөртпөйт. 65 жаштагы киши демкүч жана психологиялык жактан көптөгөн 30 жаштагыларга караганда жаш болушу мүмкүн. Биз бул жашоого жаш курагыбыздан улам бизди жумушсуз калтыруучу коомдо туткун эмес, өндүрүшчү болуу үчүн, эмгегибиздин үзүрүн көрүү үчүн келдик. Адамдын организми жыл өткөн сайын жайлайт, бирок аң сезими түпкү туюмдан алган эргүү аркылуу дагы да жигердүү, сергек, жандуу жана ылдам боло алат. Акыл чындыгында эч качан карыбайт. Психологиялык жактан чыйрак болуу. Атактуу кардиохирург Майкл Дебаки 1932 жылы биринчи кан насосун иштеп чыккан. Анын насосу бүгүнкү күндө да бипас деп аталган операцияларда колдонулат. Доктор Дебаки 90 жашында жаңы ачылыштарды жасоо үчүн клиникалык эксперименттерди баштоого уруксат алган. Бул кичинекей насос болчу. Анын жүрөк оорусу күчөгөн кишилердин көкүрөгүнө салууга болот. Дебаки изилдөө учурунда активдүү хирургиялык программаны уланткан. Бир кесиптеши ал кылган ишти жасоо үчүн 5-6 өмүр керек деп айткан. Дебаки 90 жашында өзүнүн философиясын мынтип корутундулаган. Силер күрөшүп, дене бой жана психологиялык жактан чыйрак болууга умтулсаңар, жашоо сезими силерге дем күч берет. 99 жашында акыл эси тунук эле. Атам 65 жашында француз тилин үйрөнүп, 70 жашында бул тармакта кадырлуу адис болгон. Ал 60-тан ашкан кезинде гели тилин, ирланд тилин үйрөнө баштаган. Бул предмет боюнча компетенттүү жана атактуу мугалим болуп иштеген. 99 жашка чыгып көз жумганга чейин колледжде эжеме жардамчы болуп иштеди. 99дан да анын акыл эси 20дагыдай тунук болчу. Чынында анын ой жүгүртүү жөндөмү жашы өткөн сайын ого бетер өскөн. Кыскасы, адам өзүн канча жашта сезсе, канча жашта болгонун ойлонсо, ошол жашта болот. Каарыган жарандар. Римдик мекенчил Марк Порций Катон грек тилин 80 жашында үйрөнгөн. Атактуу немис америкалык үн режиссеру мадам Эйнсетина Шуман Ханк музыкалык ийгилигинин туу чокусуна чоң эне болгондон кийин жеткен. Грек философу Сократ 80 жашында музыкалык аспаптарда ойногонду үйрөнгөн. Микеланджело 80 жашында өзүнүн эң сонун сүрөттөрүн тарткан. Киос Симонидес 80 жашында поэзия сыйлыгын алган. Иоганн фон Гёте Фауст деген чыгармасын 80 жашында бүтүргөн. Леопольд фон Ренке дүйнө тарыхын 80 жашында жаза баштап, 92 жашында бүтүргөн. Лорд Теннисон Альфред 83 жашында Тилкеден өтүү деген керемет ырын жазган. Исаак Ньютон 85 жашка чыкса дагы катуу иштөөчү. Джон Уэллс 88 жашында методологиядан сабак берген. Франциялык Жанна Луиза Кламент бул кишилерде атактуу болгон эмес, ал аткаруучу, атактуу сүрөтчү Винсент Ван Гог менен жаш кезинде бир жолу жолуккан, бирок бул жолугушуу менен анын жашоосунда эч кандай өзгөрүү болгон эмес. Бирок 100 жылдык мааракесинен кийин эл ага кызыга баштады. Ал үчүн бул мындан ары күн сайын велосипед тебе албай калганын көрсөткөн окуя эле. 110-чу туулган күнүндө Кламент дүйнөнүн булуң бурчунан куттуктоолорду жана жакшы каалоолорду ала баштады.
Ал 118 туулган күнү болгондо дүйнөдөгү эң картаң киши катары белгилүү болду. Бул жашка кантип жеткенин сураганымда ал колумдан келишинче баардык нерседен рахат алдым. Адебимди сактадым. Ала жипти аттабадым. Ошондуктан эч өкүнгөн жокмун. Мен абдан ийгиликтүүмүн деди. 122-де анын жылмаюусу мурдагыдай бактылуу жана сүйкүмдүү болчу. Каарыларыбызды чоң кызматтарга коюп, бейиштин гүлүн терүүгө мүмкүнчүлүк берели. Эгерде сиз пенсияда болсоңуз, анда жашоонун мыйзамдары жана түпкү туюмдун кереметтери менен алектениңиз. Ар дайым кылгыңыз келген нерсени жасаңыз. Жаңы темалардын үстүндө иштеп, жаңы идеяларды ачыңыз. Каарлыктын мөмөлөрү. Картаюу бул жашоонун чындыгына башкаларга караганда бийиктиктен кароо, жашоо деп аталган чексиз океанда бир катар маанилүү кадамдарды жасоо менен чексиз сапаттарга чыгасыз. Рухтун жемиши сүйүү, кубаныч, тынчтык, чыдамкайлык, боорукердик, жакшылык, ишеним жана сабырдуулук. Ага эч кандай мыйзам каршы чыга албайт. Сен аягы жок чексиз жашоонун перзентисиң. Сен түбөлүктүүлүктүн мураскерисиң. Сен кандай сонунсуң? Эске аларлык баалуу пикирлер. 1. Сабырдуулук, кичпейилдик, сүйүү, жакшы ниет, рахат, бактылуулук, акылмандык жана түшүнүк бул эч качан улгайбаган сапаттар. Буларды иштетип өнүктүрүңүз, айтыңыз, ошондо психологиялык жана рухий жактан жап-жаш бойдон каласыз. 2. Убакыттын өтүшүнөн санаага батуу эрте картаюунун себеби болушу мүмкүн. 3. Каарлык бул жылдардын жылга алмашы өтө бериш эмес. Бул адамдардын аң сезиминде даанышмандык деп аталган таңдын атышы. 4. Сиз үчүн жашоонун эң жемиштүү мезгили 65-тен 95 жашка чейинки курак болушу мүмкүн. 5. Алдыдагы өмүрдү жакшы тосуп алыңыз. Бул акыр аягы белгисиз жолдо сапар тартып баратканыңызды туюнтат. 6. Жашоо өзүн өзү жаңылайт, түбөлүктүү жок болбойт жана адамдардын чындыгы. Сиз түбөлүк жашайсыз, анткени сиздин жашооңуз түбөлүктүү. 7. Сиз акылыңызды көрө албайсыз, бирок акылыңыз бар экенин билесиз. Рухту көрө албайсыз, бирок рухуңуз актрисанын деми, артисттин деми, музыканттын деми, актаңдай чечендин деми бар экенин жана булар реалдуу экенин билесиз. Анын сыңарындай акылыңызда жана жүрөгүңүздө туйлап турган жакшылыктын, чындыктын, сулуулуктун деми да реалдуу. Сиз жашоону көрө албайсыз, бирок тирүү экениңизди билесиз. 8. Картаюу бул жашоонун чындыгы эң бийик көз караш менен көрүү деп аныктама берсе болот. Жаштыкка караганда каарлыктын кубанычы чоң. Сиздин акылыңыз рухий жана психикалык иш-аракеттер менен алек болот. Сизде Кудайдын керемет чыгармачылыгына көңүл бурууга мүмкүнчүлүк болот. 9. Санагыдай башка эч нерсе калбагансып, бир кишинин жашын санабайбыз. Сиздин ишенимиңиз эч качан бузулбайт жана каарыбайт. 9. Адам өзү сезген жана ойлогон куракта болот. Канчалык күчтүүмүн деп ойлосоңуз, ошончолук күчтүү болосуз. Канчалык өзүңүздү пайдалуумун деп ойлосоңуз, ошончолук пайдалуу болосуз. Сиз өзүңүз ойлогончолук жаштасыз. 10. Сиздин ак чачыңыз сиздин байлыгыңыз. Сиз ак чачыңызды сатпайсыз. Сиз көп жылдар бою топтогон талантыңыздын, жөндөмүңүздүн, акылмандыгыңыздын убайын көрөсүз. 11. Катуу диеталар жана кымбат таблеткалар сизди жаш бойдон кармап кала албайт. Адам эмнени ойлосо ошол болот. 12. Каарлыктан коркуу дене бой жана психологиялык жактан бүлүнүүгө алып келет. Мен корккон нерсе менин башыма келди. 13. Кыялданууну токтотуп, жашоого болгон кызыгууңузду жоготсоңуз, картаясыз. Каардуу, ачуулуу, майдачыл болсоңуз, тез эле картайып кетесиз. Акылыңызды жашоонун чындыктарына толтуруңуз жана анын сүйүү жарыгын чагылдырыңыз, анткени бул жаштыктын дал өзү. 13. Алысты көрөсүз, себеби ар дайым чексиз горизонтту карайсыз. 14. Пенсияга чыгуу бул жаңы ишке орношуу деген эле сөз. Жаңы жумуш жана кызыкчылыктарды табыңыз. Акча табам деп жүрүп, кылгыңыз келсе да, кээ бир нерселерди кыла албай жүргөн чыгарсыз. Эми ошол мүмкүнчүлүк жаралды. Жашооңуздун рахатын сезүүгө аракет кылыңыз. 15. Коомдо туткун эмес, өндүрүшчүл болуңуз. Жарыгыңыздын көшөгөнүн артына жашырбаңыз. 16. Жаштыктын сыры сүйүү, рахат жана дүйнө бейпилдиги жана кубаныч. 16.
Сизге адамдар муктаж, сиз керексиз. Улуу ойчулдардын, сүрөтчүлөрдүн, илимпоздордун, жазуучулардын кээ бирлери эң маанилүү иштерин 80 жаштан кийин жүзөгө ашырышкан. 18. Каарылыктын жемиши сүйүү, рахат, тынчтык, кичипейилдик, ишеним, боорукердик жана тең салмактуулук. Сиз акыр аягы жок чексиз жашоонун баласысыз. Түбөлүктүүлүктүн мураскорусуз. Сиз ажайып, эң сонун адамсыз.